Академик Муса Мырзапаязов Жадышев атындагы Ош технологиялык университетинде жүз берген бир жумалык жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Сиздер менен мен Кулмек Салибай уулу, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Профессордук окутуучулук курамдын квалификациясын жогорулатуу максатында атайын семинар өткөрүлдү. Биздин университетте мектеп жана лицей окуучулары арасында эссе жазуу боюнча сынак уюштурулду. Оштуунун ректору интернаттын тарбиялануучусу Равшандын кыялын орундатты. STEAM 21 кылымдын жөндөмдөрүн өнүктүрүү долбоорунун алкагындагы семинар жыйынтыкталды. Окуу жайдагы лабораториялардын, кафедралардын жана факультеттердин 4-чү илимий изилдөө сессиясы болуп өттү. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түзмөкчү. Биз менен бирге болуңуздар. Илим курчап турган дүйнөдөгү мыйзам ченемдүүлүктөрдүн коомдук аң сезимде чагылдырылышы. Илим коомдук тажрыйбалардагы талаптардан жана муктаждыктан пайда болуп, коомдук турмуштун материалдык прогресси менен бирге өз кезегинде коомдун өсүп өнүгүшүнө көмөк берет. Өнүгүүнүн ички мыйзамдарынын таасиринде илим көп учурда коомдун талабынан озуп кетет. Биздин университет өзүнүн жарым кылымдан ашык тарыхында өлкөбүздүн илим чөйрөсүндө зор салымын кошуп келди. Илимий потенциалын арттыруу максатында жана илимге жаштарды тартуу максатында жаңы жылдын башталышы менен окуу жайдагы технологиялык парк жана илим бөлүмү тарабынан жаш окутуучулардын, магистранттардын, аспиранттардын жана изилденүүчүлөрдүн илимий квалификациясын жогорулатуу максатында атайын семинар өткөрүлдү. Аталган иш-чарага ар кандай багытта илимий иш жүргүзгөн окуу жайдагы бардык каалоочулар катышты. Семинардын жүрүшүндө долбоордук ишмердүүлүк, ойлоп табуучулук жана илимий эмгектерди жарыялоо усулдарына үйрөтүү боюнча лекциялар окулуп, жыйынтыгында катышуучуларга сертификаттар берилди. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык 2020 жыл региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланган. Бул жарлыкка ылайык Ош технологиялык университетинин экономика жана финансы кафедрасы тарабынан мектеп жана лицей окуучуларынын арасында сарамжалдуулук, бакубат жашоонун тиреги деген темада эссе жазуу сынагы өткөрүлдү. Экономика жана финансы кафедрасы Ош технологиялык университетинин экономика жана башкаруу факультетинин структуралык бөлүгү. Мында экономика багыты боюнча финансы жана банк чөйрөсүнө, мамлекеттик менчиктеги мекеме ишканаларга, салык жана каржы органдарына менчиктин түрүнө карабастан, банктык эмес финансылык кредиттик уюмдарга кадрларды даярдап келе жатат. 2018 жылдын 19 мартындагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн калктын каржылык сабатын жогорулатуу боюнча кабыл алынган программасына ылайык аталган кафедра тарабынан мектеп жана лицей окуучулары арасында сарамжалдуулук, бакубат жашоонун тиреги аттуу темада эссе жазуу сынагы өткөрүлдү. Сарамжалдуулук, бакубат жашоонун тиреги деген тема боюнча эссе жаздык. Бул ушул эссенин натыйжасында мен биринчи орунду алып, өзүмө ар кандай сабактарды ала алдым десем болот. Мен ушул эссенин натыйжасында өзүмө сарамжалдуулуктун кандай жолдору бар экенин жана сарамжалдуулук өтө пайдалуу экенин жана башка мамлекеттер кандай сарамжалдуулук менен экономикасы жагынан өнүгүп жаткандыгын түшүндүм жана ала алдым. Ушул Ош технологиялык университетине аябай чоң ыраазычылык билдирем жана ушул экономикалык жактан өнүгүүгө чоң салым кошом деген ой тилектерим бар. Аталган сынакка Кооператив атындагы орто мектеби, Жолон Мамытов атындагы орто мектеби жана Курманжан Датка атындагы орто мектебинин 9-10-11 классын окуучулары катышышты. Аталган иш-чара 2016-2020 жылдары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана Улуттук банктын калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу программасын аткаруу максатында уюштурулду. Окуучуларыбызды бүгүнкү күндө ошолордун келечектеги финансылык сабаттуулукка кандай көз караш менен караарын билелик деп, ошондой эле президентибиз 2020 жылды аймактарды өнүктүрүү, ушул санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп айтылган. Ушул девизге биз дагы ушул колдоо көрсөтүш максатында ушул айыл жергесинде окуган жаш жеткинчектердин бүгүнкү күндөгү финансылык сабаттуулукка көз карашы кандай экендигин, алардын келечекте илимге, билимге кандай ушундай бир кадам таштаарына
ушулардын баардыгын ушул жыйынтыктап биз университетте бир булардан дил баян алып ошолордун жыйынтыгын чыгардык. Окуучулар арасында жүргүзүлгөн сынак өз кезегинде аягына чыгып, финансылык сабаттуулук жана акча жөнүндөгү эң мыкты жазылган дил баяндардын ээлери аныкталды. Жолон Мамытов атындагы орто мектебинин окуучусу Аманбаева Миргүл 1-орунду, Курманжан Датка атындагы орто мектебинин окуучусу Кожомберди кызы Зуура 2-орунду. Ал эми Жолон Мамытов атындагы орто мектебинин окуучусу Баргыбаева Акмарал 3-орунду камсыз кылышты. Байгелүү орундарды камсыз кылган окуучуларга уюштуруучулар тарабынан акчалай жана баалуу сыйлыктар тапшырылды. Саламатсызбы, Абдыкадыр агай? Мен сизди Оштуунун жетекчиси деп билем. Мен дагы ушундай чоң университетте окушту каалаймын. Сиз менен биз жаңы жылды бирге тоскубуз келет. Сизге ден соолук каалайбыз. Мен Сыкбайтуллин Равшан сизден саат белек каалайм. Рахмат деп жазылат катта. Бул Боору Кердик үйүнүн жашоочусу Сыкбайтуллин Равшандын бизден окуу жайдын ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омаровичке жазган каты. Боору Кердик үй интернаты башка интернаттардан өзгөчөлүгү бул кароосуз калган балдар менен карыялардын бир үйдө жашоо кечиришип, улуу муундардын жардамы менен үй бүлө түрүндө балдарга тарбия берүү болуп саналат. Жаңы жылды утурлай Аяз атага кат жазган балдардын арасынан Боору Кердик үй интернатынын жашоочусу Равшан Оштуунун ректорунан саат белек кылуусун суранган. Ректор Абдыкадыр Омарович Равшан Сыкбатуллин менен жолугушуп жазган катындагы кыялын орундатып саат белек кылды. Жолугушууда ректор Равшандын окууларына ийгилик каалап, өз белегин тапшырды. Жакшы окуш керек. Ачы, мына алып кетесиз, а? Молодец. Жалпы дүйнө жүзүндөгү ар бир мамлекеттин жарандары бүгүнкү күндө коом талап кылгандай өздөрүнүн өнүктүрүүнүн үстүндө ар дайым изденүүлөр керек. Анткени күн өткөн сайын коом өнүгүп, адамзаттын жогорку деңгээлде билим алууну талап кылууда. Бул максатта биздин окуу жайда Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан демилгеленип, Youth of Osh коомдук бирикмесинин жаштарынын жетекчилиги алкагында атайын семинар өткөрүлдү. Жаштардын заман талабына ылайык билим алууларына шарт түзүү жана алардын демилгелерин колдоо максатында биздин университетте STEAM 21-кылымдын жөндөмдөрүн өнүктүрүү долбоорунун алкагында өткөрүлүп жаткан семинар жыйынтыкталды. Аталган семинарда STEAM 21-кылымдын жөндөмдөрүн өнүктүрүү долбоорунун координатору Алимжан кызы Төрайым жана Робоска жоопкерчилиги чектелген коомдун өкүлү Сүйүнбаев Нуржигит учурда коомдогу робототехниканын пайда болушу, алардын кызматы, адамзат жашоосуна тийгизген ар кандай таасирлери тууралуу баяндамаларды окушту. Ал долбоордун негизги максаты бул ошол Ош облусунун жаштарына робототехника боюнча программалоо, проекттөөлөө, конструкция салуу жөндөмдөрүн өнүктүрүү, робототехника болгон кызыгууну арттырууда. Ал эми ал максатыбызга болсо биз ошол мугалимдерди окутуу аркылуу жетебиз. Себеби ал окуудан өткөн мугалимдер кийин буюрса Оштуунун студенттерин окутушуп, андан кийин ошол окутулган студенттердин арасында Ош шаарында буюрса Орто Азиялык робототехника боюнча конкурс уюштурабыз да. Ал жакта ошол Оштуунун студенттери, андан кийин буюрса Казакстан, Өзбекстан жана башка мамлекеттерден келген катышуучулар болот. Ош облусу боюнча балдар чыгармачылык борборлору бар. Алар болсо ошол Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдында иш алып барышат. Алар болсо ошол Ош облусунун 8 регионунда иш алып барат. Булар Чоң Алай, Каракулжа, Ноокат, Араван, Өзгөн, Мырзаке, андан кийин Ош шаары өзүндө. Ошол жактан дагы 10 мугалим келип, алар дагы окутуудан өттү. Иш-чара аталган долбоордун алкагында Ош технологиялык университетинин окутуучуларына робот техникасынын негизги принциптери боюнча тренинг өткөрүү жана окутуу аркылуу студенттердин роботторду долбоорлоо, конструкторлоо жана программалоо жөндөмдөрүн өнүктүрүү иш-аракеттерин камсыздайт. Атайын өзүнүн даяр модулдары бар. Ошо даяр модулдарын коюп биз мисалга робот машиналар боюнча аны программалоо, аны жүргүзүү, ага команда берүү, ошондой эле светофорлор жөн аудиториядагы жарыктыкты, мына светти, жарыктыкты өчүрүп жандыруу, же болбосо аудиториядагы температураны өлчөө, аудиториядагы же болбосо производстводагы мындай температураны, влажностьты өлчөө деген нерселерди окуп үйрөндүк. Ошону биз даже өзүбүздүн айыл чарбага колдонсок дагы болот да. Ошо жалпы максатыбыз биз университетте техникалык университет болгондуктан ушул
санариптешүү, робототехниканын негиздеrini студенттерге үйрөтүшүбүз керек да. Ош технологиялык университетинин кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу кафедрасында робототехника системалары жана программалык инженерия боюнча лаборатория ачылды. Лаборатория керектүү электрондук шаймандар менен жабдылып, бул жерден студенттер 3D басып чыгарууну, робототехниканы, электрониканын жардамы менен аткарылуучу илимий тажрыйбаларды үйрөнө алышат. Ош технологиялык университетинде илимий изилдөө лабораториялардын, кафедралардын жана факультеттердин 2019 жылдагы илимий ишмердүүлүктөрүнүн жетишкендиктерин жана келечектеги милдеттерин талкуулоого арналган 4-чү илимий сессия өткөрүлдү. Илимий сессиянын негизги максаты илимий изилдөө лабораторияларда, кафедраларда, факультеттерде аткарылган илимий изилдөө иштерди, илимий жетишкендиктерди анализдөө жана баа берүү болуп саналат. Илимий сессияны илим жана инновация боюнча проректору профессор Бакыт Нуркамбарович Шамшиев ачып, сессиянын иштөө тартиби менен тааныштырды. Сессияда илим изилдөө лабораториялардын, кафедралардын, факультеттердин 2019 жылдагы илимий изилдөө иштеринин аткарылышы каралды жана келечектеги негизги приоритеттүү илимий багыттары жана келечектеги пландар талкууланды. Сиздер бизди ушул учурларда соц тармактардан жана ошондой эле YouTube каналыбыздан Ошту Жаштык ТВ деп издеп көрсөңүздөр болот. Ал эми мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мөөнөттөрүндө кездешем. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман болуңуздар. Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош жергебиздин түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык курдусуна, жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай. Ош технологиялык университети түштүк Кыргызстандагы бирден бир техникалык жогорку окуу жай болгондуктан, бүгүнкү күндө университетибизде 42 кафедрада 500дөн ашык профессор окутуучулар эмгектенет. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине жана билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, эл аралык жана республикалык инженердик, педагогикалык, экологиялык академиялардын академиктери жана мүчө корреспонденттери, илимдин доктору жана профессорлору, илимдин кандидаттары жана доценттери бар. Учурда университетте күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 10 миңден ашуун студент билим алышууда. 7 факультет, 3 институт, 2 колледж заман талабына ылайык адистерди даярдоодо эң мыкты сапаттагы жогорку деңгээлдеги техникалык каражаттар жана мыкты жетишкендиктеги билим берүү менен иш алып барууда. Окуу жайдын студенттердин сапаттуу билим алуусу үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Бул максатта университетте 1 миллиондон ашуун китеп менен жабдылган ыңгайлуу китепкана, 400 орундуу окуу залы, бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепкана, бизнес тренинг залдары, спорттук машыгуу залдары, студенттердин өздүк чыгармачылыгын өркүндөтүүсүнө ылайык түзүлгөн маданий эстетикалык борбор, жаштар борбору, көркөм, адабий бик секциялары уюштурулган. Университетте бир катар эл аралык долбоорлордун негизинде түзүлгөн институт, тил борбору, карьера борборлору иштейт. Ал эми университеттин турмушун чагылдырган Жаштык телестудиясынын базасы чыңалып, Студтайм студенттик коомдук маданий басылмасы, Универ КЖ студенттик коомдук журналы чыгарылып, өз окурмандарына университеттин жаңылыктарын тартуулап келүүдө. Ош технологиялык университетинин 50 жылдан ашуун тарыхында биздин окуу жайды 40 миңден ашуун бүтүрүүчү аяктап, өздөрү каалаган адистикке ээ болуу менен ар түрдүү тармактарда үзүрлүү эмгектенүүдө. Окуу жайдын архитектура жана курулуш факультети даярдап жаткан инженер курулушчулар бир гана өз өлкөсүнө салым кошпостон, өз тажрыйбалары алган билимдери аркылуу коңшулаш жана чет өлкөлөргө атайын чакыруу менен кетип жатышат. Даярдайт.
Энергетика факультети өндүрүштүн бардык тармактагы электр байланыштарын оңдоо жана реконструкциялоо боюнча инженерлерди, инженер механиктерди, инженер электрлерди даярдоочу жана автоматташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы бирден бир факультет болуп эсептелет. Келечектеги геология жана дан продуктыларын иштетүүчү адистерди, ошондой эле тигүүчү адистерди технологиялар жана жаратылышты пайдалануу факультети даярдайт. Кыргызстан ген байлыктарга бай өлкө. Өлкөбүздүн бул мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, келечекте анын өнүгүшүнө бул адистиктин бүгүнкү күндө ролу чоң. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин келечекте биздин өлкөнүн бардык маалыматтык технологияларды тейлөө боюнча адистерди даярдоодо мүмкүнчүлүгү чоң. Бул факультет бардык уюмдардагы компьютердик системада иш алып барууну тейлөө менен бирге байланыш тармагындагы кызматкерлерге билим берет. Кыргызстандын түштүк аймагындагы биринчилерден болуп экономика багытындагы адистерди биздин окуу жай даярдап баштаган жана чейрек кылымдан бери бул багыттагы адистер даярдалып келүүдө. Ошондой эле өлкөбүздүн социалдык кызматкерлери университеттин экономика жана башкаруу факультетинен билим алат. Илимдин жаңы ачылыштарын өз ичине камтуу менен бирге табигый техникалык факультети элге билим берүүчү техникалык багыттагы адистерди даярдайт. Ааламдашуу алкагында болуп жаткан ар тараптуу өнүгүү кубулуштарын өздөштүрүү бул факультеттин даярдап жаткан адистиктердин негизги милдети. Кадрларды кайра даярдоо квалификациясын жогорулатуу институту Ош технологиялык университетинин бардык адистиктери боюнча жогорку билимдердин базасында экинчи жогорку билим алуу үчүн адистерди даярдайт. Ош технологиялык университетинин магистратурасын аяктаган магистранттарга магистр академиялык даражасы ыйгарылат. Жана магистратурасын бүткөн магистрлар докторантурада окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алат. Ош технологиялык колледжи жана Өзгөн технологиялык колледжи 9 жана 11 классты бүтүргөн мектеп окуучулары үчүн атайын орто билимге ээ болгон адистиктерди даярдайт. Аталган колледждерди аяктаган соң Ош технологиялык университетинин жогорку адистиктерине күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмдөрүнө экинчи курстан билимдерин улап кете алышат. Окуу жайдын алдында түзүлгөн Ош туунун Адышев атындагы лицей мектеби 8, 9, 10, 11 класстарына физика математика сабактарын тереңдетип окутуу менен жалпы республикалык тестке даярдоого өзгөчө көңүл бөлөт. Лицейдин окуучулары үчүн бардык шарттар түзүлүп, алыскы райондордон келген окуучуларга окуу жайдын студенттер үйүнөн жашоо үчүн орундуктар берилген. Университеттин спорттук командасы шаардык, республикалык дүйнөлүк мелдештерден көп жолку чемпиондук титулун утуп алуу менен окуу жайыбыздын кадырын жогорулатып келет. Тарбия иштери жана социалдык өнүктүрүү департаменти, жаштар комитети, студенттердин дебат клубу тарабынан уюштурулган маданий иш-чараларга, КВНдерге, студенттик конференцияларга, интеллектуалдык клубтарга, студенттик олимпиадаларга катышып, мыкты окуган студенттер алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө стажировкадан өтүшүп, окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алышат. Бардык ыңгайлуулуктары менен курулган 400 орундук жатакана алыстан келгендер үчүн ар дайыма ачык. Урматтуу абитуриент, эртеңки күнү татыктуу кесиптин ээси болом десеңиз, келечекке ишенимдүү карагыңыз келсе,
жана ошол алган билимиңизге терең ишенсеңиз, Ош технологиялык университетинин кадырман студенти болуңуз. Сиздин терең билим алууңуз үчүн биздин окуу жайдын эшиги ар дайым ачык. Биз сизди күтөбүз. Келечек биз менен аныкталат. Ош технологиялык университети — жаңы күч, жаңы бакыт, жаңы технологиялар.